Эки рекет парз деген эки жолу окуш керек дегенди түшүндүрөбү? Рекет дегенди түшүндүрүп койгулачы, сураначы. Рекет деген эңкейи рүкүү сеждеси бар. Рекет деген, бир рекет деген Фатиха окуйсуз, Замсыр окуйсуз, ниет кылгандайын. Анан эңкейес рүкүү деп коет. Анан турасыз дагы сеждеге эки жолу барасыз. Ушуну бир рекет дейт. Бир бөлүгү. Эңкейип кайра туруу да рүкүү сеждени камтыган бөлүктү айтат. Анан экинчи рекет деп коет. Экинчи рекет ошо алдыга турасыз, Фатиха, Замсыр окуйсуз, рүкүү, анан сеждеге барасыз, башты жерге коесуз. Башты жерге коюп турганда рүкүү деген эңкейүү, сежде деген башты жерге коюу. Ошол экөөнү аткарып туруп бүткөндөн кийин муну бир рекет деп коет. Мурунку сабактарыбызда кененирээк түшүндүргөнбүз. Балким ошол сабактан да угуп койсоңуз, Кудай буйрса мындан да тереңирээк маалымат аласыз.